Бүгүнкү иш-чаранын эң негизги максаты бул деген көп функционалдуу шаарчасы Royal Central Park деген курулган жатат. Мына ушул жерге жалпы аянты барыңарга белгилүү болуш керек. Бул 53 гектар. 53 гектар бул деген эски ипподромдун аянты. Биз бир нече жолу аны аукционго койгонбуз. Бир жолу аукцион койгондо толугу менен койгонбуз. Андан кийин ала албагандан кийин биз аны жер тилкелерге бөлүп туруп да сатканга аракет кылганбыз, бирок тилекке каршы биз сата алган эмеспиз. Ошондо бизде ушул Rox Group жана TNG Global Foundation Holding'дин төрагасы мына мистер Антуан кайрылып, ушул кат менен кайрылып туруп, биз ушул жерге шаарчаны курганга даярбыз. Инвестициялык өзүнүн долбоорун сунуштаган. Инвестициялык долбоордун алкагында бизге бул жер эми бизде жер сатылбайт. Чет өлкөлүк компанияларга же болбосо хоз субъекттерге биз сата албайбыз. Ошондуктан 49 жылга ижарага берилген. Ижаранын алкагында ушул биздин инвестициялык негизги талаптардын бири бул 67 миллион доллар же сомго которгондо 5,8 миллиард сом акча каражат бир рет биздин жергиликтүү бюджетке которулган болчу. Ошондон сырткары, андан сырткары бизде 3 бала бакча, 3 мектеп жана жол инфраструктурасы, жол түзүм инфраструктурасы жана ушул 12 гектарга булар азыр мынакей парктын аянтысын белгилеп атат. Бирок ошол эле жашыл зоналарды эгер ушул курулуш комплексин карай турган болсок, жалпы аянты 18 гектар болуп атат да. Ошо 53 гектардан 18 гектарды булар жашыл зонага аянтчасын берип атат. Анан кийин бул курулуш иштери биздин алардын өзүнүн демилгеси боюнча, өздөрүнүн пландары боюнча бул 2 жылда ишке ашырабыз деген ою бар.